Bismillahirrahmanirrahim. Cafer ibn Abi Talib. Ali radıyallahu anh'unun ağası. Ali radıyallahu anhu menen bu Cafer ibn Abi Talib'tin jaşı 10 yaşka Ali radıyallahu anhudan çoğ ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa sen mağa kulk münözümdü jana kebete түзүлүшүмдө мага окшошсуң деп айткан эле. Жана мискиндерге, кедейлерге көп жардам бергендиги себептен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул сахабасыны мискиндердин атасы деп атап койгон эле. Cafer ibn Abi Talib'tin şahit болуусу. Римдиктер тарабынан Бусрага дайындалган аким. Мындайча айтканда, биздин тилде губернатор. Шурахбил ибн Амр ал-Гhassani. Мына ушул кишиге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул Бусрадагы Гассан араптардын абирине Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Харис ибн Умар ал-Узлини елчи кылып жиберет. Анан бул Гассан араптарынын амири Шурахбил Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жиберген елчини өлтүрүп коюшат. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Гассан араптарын таазирин жазасын берип коюу максатта кошун чогултат. Мына ошол кошунга Зайд ибн Харисаны амир кылып шайлап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгер бул согушта Зайд ибн Хариса шахид болсо, Cafer ibn Abi Talib кошунду жетектесин дейт. Cafer ibn Abi Talib шахид болсо, же бир мусибат жетсе, анда Абдуллах ибн Раваха башчылык кылсын дейт. Эгер Абдуллах ибн Раваха дагы шахид болуп кете турган болсо, же бир мусибат жетсе, анда өз ара кеңешип, бирөөнү башчы кылып, амир кылып шайлагыла дейт. Бул Муте согушу деп аталат ислам тарыхында. Мусулмандардын саны 3000 эле болот. 3000 сандагы аскер. Анан согуш башталат. Согуш каттуу башталат. Алгач эле Зайд ибн Хариса шахид болот. Анан кошунду Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын буйругуна көрө Cafer ibn Abi Talib жетектейт. Ал байракты колуна алып, согушуп жаткан кезде анын бир колунан ажырайт. Анан байракты экинчи бир колуна алат. Аны дагы бир мушрик экинчи колун дагы чаап салат. Ошондо эки чаап салынган колу менен байракты кармайт. Мусулмандар байрагын кармап турган кезде анан аны бир мушрик экиге бөлүп салат. Мына ошентип Cafer ibn Abi Talib Муте согушунда шахид болот. Андан кийин байракты Абдулла ибн Раваха алат. Ал да шахид болуп кетет. Мына ушул Муте согушунда, Муте жихатында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 сахабасы шахид болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинада ошол 3 сахабасы шахид болгондугун көрүп тургандай айтып берет. Анан Cafer ibn Abi Talib'tin şahit bolgonun anın үй бүлөсүнө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү кабарлап барат. Кабарлап барса, Cafer ibn Abi Talib'tin аялы камыр жууруп, балдарын кийиндирип, жуунтуруп отурган экен. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аларга карап көз жашын токтото албай турган кезде Cafer ibn Abi Talib'tin аялы: "Я Расулулла, ата-энем курбан болсун сиз үчүн.
не хабар бар Джафар ибн Аби Талибтен деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дуа қылып, о Аллахым, Джафардың үй бүлесіне сабыр берген деп, Джафарды бейіште көкірегі қанға бөленіп, қып-қызыл болып, екі қолына Аллах Тағала екі қанат беріп, екі қанат тең қызыл болып, бейіште ұшып жүргендігін көрдім дейді. Башқа бір хадисте екі қолына, ошол екі қолына чабылған қолына Аллах Тағала анын ордuna екі қанат беріп, екі қанаты қанға бөлініп, бейіште ұшып жүргендігін көрдім дейді. Мына ошондуктан хадисте Джафар Тайяр деп, екі қанат иесі деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына ушул сахабасыны мына ушундай сипаттаган экен. Сахабалар биз үчүн үлгү. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдын сахабаларын дайыма бардык иштерибизде, бардык сөздөрүбүздө аларды ээрчейбиз. Аллаху а'ламу bis-саваб.